Ошто айлыгын кечеңдеткендиги үчүн начальнигин өлтүргөн Кытай жараны кармалды. Бул тууралуу Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирет. Маалыматка ылайык кечээ 8 ноябрда саат 10:00 чамасында Ош шаарынын Наваи көчөсүндө жайгашкан Пекин мейманканасында Кытай жараны 1978 жылы туулган ДЖ аттуу жараны киши колдуу каза болгон. Бул өзгөчө оор кылмышка шектүү катары анын жердеши Кытайдын 1980 жылы туулган жараны КП кармалды. Ал өзгөчө оор кылмыш жасагандыгын мойнуна алып, анын бул кылмышка баруусуна өз ара келишпестиктер себеп болгондугун билдирген. Тагыраак айтканда, шектүүнүн берген көрсөтмөсүнө ылайык маркум анын жетекчиси болуп, көп айлык кызмат акысын бербей жүргөн. Бул көрсөтмөлөр тергөө кызматы тарабынан текшерилип жатат. Адам өлтүрүү фактысы боюнча ыкчам тергөө тобу барып, кароо жүргүзүлүп, маркумга карата соттук медициналык экспертиза дайындалган. Шектүү Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилип, иликтөө иштери уланууда. Анын жыйынтыгы боюнча кошумча маалымат берилет. Чүй облусунун Сокулук жана Москва райондорунда көмүр сатуучуларга 2 күндүн ичинде көмүрдүн баасын төмөндөтүү тапшырмасы берилди. Бул тууралуу монополияга каршы жөнгө салуу кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык кечээ ведомствонун төрагасы Кеңешбай Тайлаков аталган райондорго текшерүү жүргүздү. Сокулук районунда кара кеченин көмүрүнүн тоннасы 4400 сомдон сатылууда. Сокулук жана Москва райондорунда Казакстандын Шавуркул көмүрүн саткан сатуучуларга 2 күндүн ичинде көмүрдүн баасын төмөндөтүү керектиги эскертилди деп айтылат маалыматта. Маалым болгондой, катуу отунга болгон баалардын мониторингинин негизинде 9 ноябрдан тарта республиканын ар бир райондорунда жана Бишкек жана Ош шаарларында нарктын максималдуу деңгээли белгиленет. Көмүрдүн баасы килограммына да, тоннасына да белгиленет. Бааны убактылуу жөнгө салуу 90 күндүк мөөнөткө киргизилген. Ош шаарында дагы бир социалдык дарыкана ачылды. Бул тууралуу мэриянын маалымат кызматы билдирет. Иш-чарага Ош шаарынын вице-мэри Винара Рыскулова, Дар-дармек жана медициналык техника департаментинин түштүк бөлүмүнүн башчысы Жигиталы Жолдошов, Дармек фарм жичкасынын директору Зайырбек Киргизбаев, социалдык аптека жичкасынын директору Асель Токтомушева, медицина кызматкерлери, жергиликтүү тургундар катышты. Өз сөзүндө Рыскулова майыптыгы бар жарандарга жана калктын аялуу катмарына зарыл шарттарды түзүү максатында каланын ар кайсы кичи райондорунда социалдык дарыканалар ачуунун маанилүүлүгүн белгиледи. Бул дарыканаларда майыптыгы бар жарандар тиешелүү анкетаны толтуруу менен дары-дармектерди сатып алууда 15%дан 25%га чейин жеңилдик берген атайын карта алышат. Карыларга 15% арзандатуу берилет, калган жарандарга 10%. Бардык дары-дармектер дарыкана кампаларынын дүң баасында сатылат. Белгилей кетсек, бул Ош шаарында ачылган 3-чү социалдык дарыкана, буга чейин дагы бир дарыкана Курман-Жан Датка көчөсүндө жана Жапалак айылында ачылган. Маалым болгондой, жакын арада Ош шаарында дагы 3 социалдык дарыкана ачылат. Бул дарыканаларды Ош шаарынын мэриясы, Дар-дармек жана медициналык техника департаменти жана Дармек фарм жичкасы менен биргеликте ачты. 10 ноябрга чейин жаап жаткан жана күтүлүп жаткан жаан-чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда кар көчкү түшүүсү жана кар күрткүсү күтүлүүдө. Бул тууралуу өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, Бишкек Ош унаа жолунун 121-128 чакырымдарындагы Төө ашуу ашуусунда, 198-246 чакырымдарындагы Алабел ашуусунда, Чычкан капчыгайында да кар көчкү түшүү мүмкүн. Жаан-чачын жана тоолуу аймактарда кар жаап жаткандыктан жолдор тайгак болуп муз тоңот. Андыктан унаалардын ортосундагы 500 метр аралык кыймыл чектелиши зарыл. Унаада күрөк, дөңгөлөк чынжырчасын, ысык суу, жол азыгы жана дары-дармек кутучасын алууну унутпаңыздар. Кырсыкка талган учурда же жардамга муктаж болсоңуз 112 кызматына чалыңыз деп айтылат маалыматта. Дүйнө эли менен бирге улуу тарыхты жаратып, кезинде эбегейсиз дөөлөттү түптөгөн кыргыз эли нечендеген кылымдар бою азаттык үчүн күрөшүп келген. Ошол улуу мүдөнүн артында үркүн окуялары Сталиндик каар заман нечендеген эл уулдарын жоготту. Көз карандысыз мамлекет үчүн күрөшкөн ата-бабаларды эскерүү эгемен элдин эң негизги милдети болуш керек. Бул датага карата президент Садыр Жапаров кайрылуу жолдоду. Өлкө башчы кыргыз эли тарыхый сапарында даңктуу да, кайгылуу да доорлорду башынан өткөрүп келе жатканын, ага гүлдөп өнүккөн улуу кыргыз кагандыгы жана үркүн трагедиясы мисал экенин жана катылган жоонун катыгын берип сакталган урунттуу окуяларга токтолгон. Жапаров кыргыз тарыхынын белгисиз барактарын изилдөөнү улантуу зарылдыгын белгилеген. Тарых барактарында мындай кырдаалга тушуккан дүйнөнүн канчалаган элдеринин аты гана калды. Ал эми эзилтеден эгемендикти аздектеп мамлекеттүүлүктү туу туткан, катылган жоонун катыгын берген жоопкерчилик замандардан бери көчмөн турмуштун учугун улап сакталып келе жатат. Бул биздин сыймыктана турган улуу тарыхыбыз. Азыркы Кыргызстандын мамлекеттүүлүгүн калыптандыруунун башатында Абдыкерим Сыдыков, Эшеналы Арабаев, Касым Тыныстанов, Иманалы Айдарбеков, Жусуп Абдрахманов, Абдыкадыр Орозбеков сыяктуу көптөгөн чыгаан уул кыздары турганы аларды унутпоо зарыл.
Бул күнгө биз оңой эле жете алган жокпуз. Ал үчүн 1916-жылкы канча бир жылдан ашуу канча кан төгүүлөр болуп, канча элдер кырылып кетти. Ошондой эле 1941-45 жылдардагы улуу согушта да канча миллиондогон адамдар кырылып кетти. Ошолорду эскерип, артында калган муундар ошондой кандай тарбияны көрүш керек, эл үчүн, жер үчүн, мамлекет үчүн кандай кызмат кылыш керек дегендерди билип жүргөн абзел. Борбор калаада мамлекеттик катчы Сүйүнбек Касманбетов баштаган бийлик башчылары эскерүү күнүнө карата Ата бейит мемориалдык комплексине гүл коюшту. Иш-чарага төрага Нурланбек Шакиев, Жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбеков катышып, 1916-жылдагы трагедиялуу окуялардын курмандыктарына арналган эстелик мемориалына, саясий репрессиянын курмандыктарына арналган эстелик мемориалына жана жазуучу Чыңгыз Айтматовдун бейитине гүл чамбарларды коюшту. Ошондой эле ата бабалардын арбагына багышталып Куран түшүрүлдү. والذين أنعمت عليهم والحمد لله رب. Тарыхты билбей туруп анан кийин мынандай электеп айткандыктын өзү ал жеңил ойлуулук. Бүгүнкү күндө Кыргыз мамлекети өзү 31 жылдан бери жагына жетишкен ийгиликтерин таразага салып көрүп, эми алдыда кандай максаттар турат дегенде эл журттун турмушу оңолуп, эңсеген мүдөө максаты ишке ашып, жашоосу бүгүн кечегиден, эртең бүгүнкүдөн жакшы болсун деп аракеттенип аткан учур. Эскерүү Ош шаарында дагы уюштурулуп, расмий бийлик өкүлдөрү баштаган аксакалдар катышты. Алгач Өчпөс от мемориалдык комплексинин жанына гүл коюлуп, ата бабаларга Куран окулду. Улуу инсандар үчүн асманга ок атылды. Биздин улуу инсандарыбызды, коомдук жана мамлекеттик ишкерлерибиздин элестерин эстеп, бүгүн ата бабаларыбыздын ушул биздин тарыхыбызга калтырып, кагаз бетинде калтырып кеткен эмгектери, алардын күчүргөн эмгеги, эрдигин эстеп, жыл сайын ушундай эскерүү күндөрүн уюштуруп келебиз. Бүгүн Ош шаарында 7 ушул улуу инсандардын айкелдерине шаарыбыздын жетекчилери, шаарыбыздын көрүнүктүү инсандары эскерип, гүлдөрүн коюшуп, Курандар окутулду бүгүн. 7-8 ноябрь Кыргызстанда тарых жана ата бабаларды эскерүү күнү катары белгиленип келет. Буга чейин Октябрь революциясы күнүнүн ордуна жаңы майрамды негиздөө үчүн 2017 жылы ошол кездеги бийлик 1916 жылдагы улуу боштондук көтөрүлүшкө жана каргашалуу окуяларга 1917 жылдагы февраль жана октябрь революцияларына, совет мезгилинин сабактарына жана мурастарына, 20-кылымдагы саясий репрессиялардын кесепеттерине калыс тарыхый баа берүү максатында киргизилген. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары. 2019 жылдын 28 мартындагы Россия Федерациясынын Билим берүү министрлиги менен Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлигинин ортосундагы кызматташуу жөнүндө меморандумдун алкагында Республикалык балажан эстетикалык тарбия берүү окуу усулдук борбору жана Ярослав мамлекеттик педагогикалык университети менен биргеликте эл аралык кесиптик өнүгүү программасынын негизинде кошумча билим берүү уюмунун жетекчисинин башкаруучулук компетенциялары аталышында иш-чара өткөрүлүүдө. Кыргызстан менен Россиянын келишиминин негизинде ошо эл аралык курс, мектептен тышкаркы кошумча билим берүү мугалимдердин билимин жогорулатуу курсу өтүп жатат. Балдарды, канча көп балдарды ошо мектептен тышкаркы кошумча билим системага тартсак, ошончо бала көчөдө азыраак өзүн алып жүрөт, ошончо балам көбүрөөк билим алат, өзүнүн өнүгүүсүнө, өзүнүн креативдүүлүгүнө, чыгармачылыгына аябай жакшы возможность берет деп эсептейбиз. Программанын негизги максаты Кыргыз Республикасынын заманбап мамлекеттик билим берүү саясатын ишке ашыруу үчүн зарыл болгон кошумча билим берүү уюмдарынын жетекчилеринин кесиптик башкаруу компетенцияларын кеңейтүү, квалификациясын жогорулатуу, тажрыйбасын арттыруу болуп саналат. Бул жааттагы иш-аракеттерди артыкчылыктуу өнүктүрүү үчүн Сочи мамлекеттик университетинин педагогикалык психологиялык билим берүү кафедрасынын профессору, педагогика илимдеринин доктору Ангелина Золотарева да чакырылган.
Проектировочная сессия, половина курса. Вот здесь у нас будет с вами такое погружение. Я чуть попозже покажу вам расклад. И мы уже с нашими коллегами, которые сейчас в Ярославле остались и готовятся к этим занятиям, попробуем вас так активно погрузить в копилку идей. Что же можно как идею развития в разных сферах нашей деятельности принять и включить в программу развития. И эта копилка, она у вас потом будет в помощь, вы можете из нее вытаскивать то, что для вашего уже учреждения вы в программу включите. Бүгінгі іс-шараның дағы бір өзгөчөлүгү мына Россиянын Ярослав университетинин адистери келип окуп атат. Бул иш-чара бир айга чейин уланат. Офлайн түрүндө дагы, онлайн түрүндө дагы болгон ресурстарды, мүмкүнчүлүктөрдү пайдалануу менен ишке ашат. Дагы бир жагы бул менеджерлерден бүгүнкү күндө ошол натыйжанын көп көз каранды деп айтсак болот. Ошол бүгүнкү иш-чара жетекчилердин компетенттүүлүгү, башкаруу компетенттүүлүгүнө багытталган иш-чара. Бул дагы бизде абдан мындай кубандырат. Анан азыр деген мезгил мындай кызматташуунун мезгили, кооперациянын мезгили, бири-биринен үйрөнүүнүн мезгили да. Ошол багытталганда биз Россия менен жакындан кызматташуу биз үчүн мындай абдан сыймыктуу да болуп атат, экинчи жагынан абдан пайдалуу да болуп атат. Анткени кошумча билим берүү жаатында Россиянын мүмкүнчүлүгү чоң, тажрыйбасы чоң, потенциалы дарамети чоң деп айтат элем. Аталган иш-чарага жалпысынан 100дөн ашуун кошумча сабак берүү уюмдарынын директорлору катышууда. Алар коомго жоопкерчиликтүү, чыгармачыл, демилгелүү, мекенчил баланы калыптандыруу жана өнүктүрүп өстүрүү үчүн социалдык педагогикалык колдоо көрсөтүү бул учурдун талабы экенин айтышууда. Биз ушу балдар менен иш алып барганда, балдарды ар тараптуу өнүгүү өсүшүнө, андан сырткары мүмкүнчүлүгү чектелген балдар менен дагы иш алып барганга дагы ушул Россия Федерациясынан келген окутуучулар бизге чоң жаңылыкты алып келип атат. Себеби мурун бизде 5 жылдык чыгармачылык ошол кошумча билим берүүдүн программасы түзүлгөн эмес эле. Бүгүнкү күндө ошол 5 жылдык кошумча билим берүү программасын кабыл алуу боюнча эң актуалдуу маселе бизге түшүндүрүү иштерин, курс повышение өткөрүп жатат. Биз ушул жаңылануу боюнча, жаңы программаны түзүү боюнча наука алып атабыз да, билим алып атабыз. Анан бизге ушул эң чоң таасирдүү пайда келтирет деп ойлойбуз. Бүгүнкү тренерлерден алган билимдерибизди дагы биз алып барып ошо жерибизде окуучуларга колдонобуз. Себеби бүгүнкү күндө биз креативный балдарды тарбиялашыбыз керек болуп атат да. Анан кийин креативный балдарды тарбиялоодо биз балдарды дагы эстетикалык жактан тарбиялаганга бүгүнкү күндө аябай муктажбыз. Бүгүнкү күндө окуучуларды креативдүүлүккө тарбиялоодо биз ушундай тренерлерден алган окууларыбызды алып барып биз бирдиктүү пландарыбызга киргизип, ал жерде өнүгүүнүн жолуна карай биз басым жасайбыз да. Биз буга чейин балдарыбызды кандай тарбиялап келип аткан болсок, бүгүнкү тренерлерден, буга чейинки алган тренер сабактарыбыздан барып окуучулардын жылдан жылга өсүү сапаттарын байкап атабыз. Аталган Саамалык, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарындагы мектептен тышкаркы уюмдардын алдыңкы педагогикалык кызматкерлери үчүн өз ишин Жалал-Абад шаарында улантат.